Бүгүнкү бийибизди баштайбыз. И раз, два, три, четыре. И колдун кыймыл аракеттерин разминка жасайбыз. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Адами бий группасы 2014-жылы түзүлгөн. Мен кичинекейимден билген үчүн мен танцияга кызыгам. Кыздарды ошо 2014-жылы кастинг аркылуу топтоп алгам. Группанын аталышы Адеми. Адеми тазалыкты, арулукту, сулуулукту билдирет. Ошон үчүн Адеми деп койгом. Группада азыркы учурда 40тан ашык кыз бар. Канча кыз тарбияланып кетти, азыр точно эсебин айта албайм, потому что көп. Группанын миссиясы биринчиден жаш жеткинчектерди бийге даярдоо, үйрөтүү болуп саналат. Бий бул өтө керектүү нерсе. Адам баласы үчүн баарын эле билишет. Ошондуктан бийде биринчиден фигурасын жоготпойт, келбеттүү болуп жүрөт ар дайым. Кыймыл аракетте болот. Биринчи максаты ошол. Бийде биздики арулуктун бийлери бийленет. Көбүнчө Латин Америка, Кыргызча, улуттук бийлер. Арулуктун бийлери, андан кийин современный танцлар бар бизде. Кыздарга талап күч болгондон кайсы мезгилде кайсы бий үйрөтүлөт, ошого карап мен бийди үйрөттүм. Андан сырткары жаш группабыз бар. Бизде 5 жаштан баштап 20 жашка чейинки кыздар алабыз. Бөлүп кичинекей группа, андан кийин средний группа, старшая группа болуп 3 бөлүнөт. Азыркы учурда кейп-хоп тармагында жаштарга кеңирээк жайылат. Ошондуктан азыр ошол бийлерди көбүнчө басым жасап үйрөтүп атабыз. Группада алдыга койгон максаты көп. Буюрса көптөгөн фестивалдарга катышуу болуп саналат. Кыргызстан желегин желбиретүү. Биз бий боюнча да кеңирээк улуттук бийлерди билеп жайылтабыз деп ойдобуз. Буга чейин биз Турция мамлекетинде болдук. Анкара шаарында барып, ошо фестиваль болду. Өзүбүздүн бийлерибизди, улуттук кийимдерибизди, формабызды көрсөтүп келдик. Дагы көп башка жактарга бара турган кеңирээк ойубуз бар.